Арабаңыздар, ошо бүгүнкү күндөн баштап биз кармический коридордон чыгып баратабыз. Илгертен бери келаткан таарынычтар болсо, туура эмес жолугушуулар болсо, туура эмес мамилелер болсо, ошол нерсени иштеп жоюганга дагы эле убакыт бар. Бирок убакыт тар. Анткени могу бүгүндөн баштап биз ошо коридордон чыгып баратканда бирөөсү жүгүнө жараша же үйдө көтөрүлөт, же ылдый түшүп кете берет. Азыркы убакытта энергиялар аябай катуу түшүп атат, термелүү катуу болуп атат, герцтер десем туура болот, өзгөрүлүп атат. Азыркы ошо болуп аткан нерсеге, келип аткан энергияларга адаптация болуш үчүн өзүбүздүн денебизге, өзүбүзгө көңүл өтө катуу буруш керек болуп атат. Анткени эгер маанай жакшы болбосо, демек өзүңдө эмне туура эмес болуп атат, ошол нерсеге көбүрөөк көңүл буруш керек. Суу көбүрөөк ичиш керекпи, же тамакты көбүрөөк жеш керекпи, же туура башкача мамиле түзүш керекпи? Эч кылса ошол бүт баары көрсөтө турган нерселер алдыбызда турат. Тамак ашты азыр эми көбү деле сезип атат, тамак аш азайды. Эттүү тамактар күчтүүрөөк болуп калып атат. Куурулган тамактар күчтүүрөөк болуп калып атат. Ошон үчүн ошол нерселерге көбүрөөк көңүл буруп туруш керек болуп калды. Ал биринчиден. Экинчиден, маанайды караш керек. Анткени бул коридордон чыккандан кийин биздин сыртка чыга турган маанайыбыз эмоцияны провокация кылып калышы мүмкүн. Анткени ошондой тамактарды ичсек, ошол тамактар баягы күчтүүрөөк болгондон түшүп аткан энергия менен бирге болбогондон кийин, окшошпогондон кийин адамдын эмоциясы аябай агрессивный болуп калышы мүмкүн. Демек ошол нерсеге көбүрөөк көңүл буруп туруш керек. Демек тынч жашоодо, эч ким менен урушпай, баягы медитация деп айтылган сөз бар болуп атат, баягы тынууга отуруп жаратылышты карайбызбы, же оокат кылып атканда бир нерселер менен машыгып иштерди жасайбызбы, тынч, эч ким менен урушпаганга аракет кылып, өзүбүздүн маанайыбызды карап, жаңы мамиле түзүүгө убакыт келди. Анткени бул нерсени тынч менен кабыл албасак, август-сентябрга чейин бул энергиялар өтө катуу өзгөрүүгө алып келет. Анткени мына бүгүнкү күндө биз бир ай мурун болгондой болбой калдык, окшошпой калдык. Демек ошол нерсеге аябай катуу бурмаланып көңүл буруш керек. Эмнеге көңүл бурсак, ошол нерсе болот. Кыжырлансак, бирдемке жакпай турса, анда ошондой ситуациялар көбүрөөк болуп, баягы толкундай болуп, дагы 10 эсе көбөйүп, жаман нерселер келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошондой нерсеге жолукпаш үчүн маанайды карап, позитивный состояние менен жашоо улантыш керек.